Салам достор, сиздер менен Алтынай. Бүгүн мен сиздерге даамдуу жана жумшак болуп чыгуучу кекстин рецепти менен бөлүшөм. Видеону аягына чейин көрүңүздөр. Бизге ун, кефир, суюк май, жумуртка, кант, разрыхлитель жана ванилин керек болот. Биринчи унубузга разрыхлитель салып алабыз. Андан соң ванилинди салып, жакшылап аралаштырып алабыз. Андан соң идишибизге жумуртканы салып алабыз. Анын үстүнө сахарды салабыз. Экөөнү миксер менен жакшылап аралаштырып алабыз. Миксер менен жакшылап аралаштырып алгандан кийин анын үстүнө кефирди куюп алабыз. Аны дагы венчик менен жакшылап аралаштырабыз. Андан соң суюк майыбызды куюп алып, майды дагы жакшылап аралаштырып алабыз. Андан соң унду электен өткөрүп, аз-аздан кошуп отуруп аралаштырабыз. Унду сөзсүз электен өткөрүп кошуңуздар. Ошондо сиздин кексиңиз жакшы болуп көтөрүлөт. Биздин кексибиздин камыры ушундай болуп даяр болду. Камырыбызды бүттүк. Эми формаларыбызды алып, ар бирин сары май менен жакшылап майлап чыгабыз. Бардык формаларыбызды майлап алган соң формаларыбызга 1,5 аш кашыктан кылып камырыбызды салып алабыз. Баарына бирдей кылып салабыз. Кекстерибизди бирдей кылып салып алган соң кызып турган духовкага 180 градуска 30-35 минутага салып коебуз. 30 минутадан соң бизде ушундай кекстер дайын болду. Биздин кекстерибиз даамдуу жана жумшак болуп чыкты. Сиздер да жасап көрүңүздөр. Көрүшкөнчө.